Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, жакынкы күндөрү Борбор каалабызда күндүн аптабы плюс 40 градуска чейин ысышы күтүлүүдө. Мындай учурда ден соолукка өзгөчө кам көрүү керек. Биринчи кезекте күнгө көп чыкпай, салкын жерде болууга шарт. Көбүрөөк таза суу ичип, жеңил тамакты жегенге аракет кылыңыз. Андан тышкары Кийимди да туура тандоо керек. Ал үчүн биз адиске кайрылабыз. Саламатсызбы, Наргиза? Ушундай күндүн ысыгында кандай кийимди тандаш керек? Кеп кеңештериңизди айтып кетсеңиз. Мисалы, ачык түстөгү кийимдер денени ысытпайт. Ал эми кара түстөгү кийимдер ысык тартып, денени ысытат. кийим тандап атканда кездеме эмнеден жасалганына көңүл буруңуз. Синтетикадан баш тартыш керек. Чыт, зыгыр буласынан, пахта, ошол материалдардан кийим кездемелерди тандаш керек. Жайкы кийимдер мүмкүн болушунча кенен болуу керек. Катуу ысыкта тар кийимдер ыңгайсыздыкты жаратат. Кичинекей балдардын денеси абдан назик болгондуктан аларга нукура кездемелерден тигилген кийимдерди тандоо керек. Көбүн азыр синтетика кошуп 100% пахта деп сатып жатышат. Ошол нерсени адис болбосоң өтө кыйын да билишчи. Ошондуктан кийимди же шейшепти адистердин жардамы менен тандоону сунуштайм. Күндүн ысыгын өткөрүп албаш үчүн сөзсүз баш кийим кийүү керек. Жайкы баш кийимдердин түрлөрү азыркы учурда аябай көп. Өзүңүздүн стилиңизге жараша тандап алсаңар болот. Ал эми кол күйүп калбаш үчүн атайын колгаптар сатылат. Айдана Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.